Бул видеодо кыргыз алфавити менен кантип жазса болот, кантип настройкалайбыз, ошону кыска жана нуска көргөзө кетем. Мурдараак бул нерсе мындай бар экенин көптөр билген эмес да. Орус алфавити менен жаза берген. Мисалы ү тамгасы, ң тамгасы, ö тамгасы келе тургандарды деле о тамгасы же у тамгасы мененчи. Бул функциянын чыкканына көп болду, бирок ошо дагы деле өткөзө албай жүргөндөр, билбей жүргөндөр бар. Бул видео ошолор сиздер үчүн. Анда эмесе баардыгы оңой. Кээ бир телефондордо русский деп турат го, ошонун жанында үтүр точкасы, үтүр белгиси турат. Ушул жерде тегерек белги бар, компас глобус сыяктуу. Ошону басканда сиздерде языктар чыгат: русский, латинский жана башка. Ошол жерге киресиздер дагы настроить языкты басасыздар дагы, ал жерден толтура тилдердин алфавиттери чыгат. Ошол жерден кыргызскийди тандап кошо аласыздар, болду. Ал эми экинчи түрүмүн бул жерден анакей атайын кыргыз алфавити деген программаны Play Market аркылуу көчүрүп алгам. Жанагы тегерек чыкпагандар үчүн да бул. Именно русский деп жазылып турган жанына тегерек чыкпагандар атайын көчүрүп алсаңыздар болот. Мына бул жерде баардыгы көрүнүп турат. Эч кандай башка сандарды же башка тамгаларды басып отурбайсыздар. Эгерде сиздер биринчи жолу менен кыргыз тилине өтө турган болсоңуздар, анда өнү жазыш үчүн о тамгасын катуу жазып турасыздар. Ушунун жанына чыгат. Мындайынан жылдырып коесуздар дагы өнү жаза аласыздар. ң тамгасын жазыш үчүн ныны басасыздар дагы жылдырып коесуздар. Ү тамгасын ону жазып коюп жылдырасыздар. Ал эми мынакей мага окшоп ал функциясы жок жаңыдан көчүргөндөр үчүн ушул программаны Play Market'ten же App Store'дан скачивать этип, ичине киргенде эле биринчи, мен азыр уже кылып койгом да, менде ал чыкпайт. Биринчи бөлүгүн, биринчи дегенди тандап, могул жерде эң акыркыда турат го. Ушуну көк кыласыздар дагы, телефонду перезагрузка кыласыздар. Перезагрузка кылып киргенден кийин жана башында көргөзгөндөй ылдый жактагы клавиатураны басып кошо аласыздар. Болду, баардыгы оңой. Баарыңыздарга ийгилик.